берүүбүздө мураска калтырылган мүлк тууралуу керести мыйзамсыз деп табуу иши каралууда. Доогер Айнагүл Мекенбаева каза болгон кайнатасынын мүлкү анын небересине калыш керек деген талап менен чыгат. Бирок мураска элик кылуучу кагазда болгон мүлк каза болгон Байдылдаевдин кызы Эльвира Байдылдаевага калсын деп жазылган. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Урматтуу судья, бул ишеним каттын негизинде мен Мекенбаева Айнагүлдүн ишенимдүү өкүлү болом. Мекенбаева Айнагүл Байдылдаева Эльвирага 2011 жылдын 11 апрелинде катталган номеру 447 реестр боюнча нотариуста катталган керести жараксыз деп таап берүү боюнча доорс менен айрылган. Доорс өндүрүшкө кабыл алынды. Сиздер ошол себеп боюнча чакырып жатасыздар. Доорска кошумчалар болбу? Урматтуу судья, ишке Байдылдаев Залкарбекти психиатр дарыгери карап чыккандыгын тастыктаган корутундуну ишке тиркеп коюңузду суранам. Анткени Байдылдаев Залкарбек керез жазуу маалында өзүнүн жүрүм турумуна баа бере албаган жана психикалык жактан оорулууну тастыктаган корутунду. Жоопкер сот сизге доорстун көчүрмөсүн жана ага тиркелген баардык кагаздардын баарын тапшырат. Сиз кат жүзүндө жүйөлүү себептерди жана далилдерди келтирүүгө укуктуусуз. Доорсты алганыңыз тууралуу бул кагазга кол коюңуз. Түшүнүктүү. Бирок мен бул боюнча жактоочу менен кеңешишим керек. Мен мунга каршымын. Доогердин өкүлү, жоопкер, сиздер бул маселени тынчтык жол менен чечүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Сот отуруму башталганга чейин убактыңыздар бар, түшүнүктүүбү? Бак ушу атакемдин жаш кези мынакей. Ошол жаш кезиндеги сүрөт экен. Залкарбек Байдылдаев 75 жаш курагында каза болот. Аркасында калган анын болгон мүлкү 2 бөлмөлүү квартира, жеңил автоунаа, мурас катары жалгыз кызына калат. Мен буга макул эмесмин. Бардыгы менин кызыма калыш керек. Мурас катары калган мүлктү карыянын келине талашып келет. Анын айтымында кайнатасы болгон мүлкүн жакшы көргөн небересине калтыруусу керек. Жана кийинки керезди Байдылдаев психикалык жактан жабыркап, өзүнүн жүрүм турумуна ээ боло албай жүргөн маалда түзүлгөн. Бардыгы менин кызыма Алинага катталган деп турат. Талашка түшкөн мурас мүлкү көп кызыктуу фактыларды ачыкка чыгарууда. Доогердин айтымында керез буга чейин эле түзүлүп, тийиштүү аракеттер көрүлгөн. Ал эми жоопкер болсо тескерисинче мүлктүн бардыгы ага калганын далилдөөгө күч жумшоодо. Калыс таразасы кимге ойт, алдыда соттук териштирүү көрсөтөт. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Саламатсыздар, отуруңуздар. Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Бүгүнкү сот отурумунда Мекенбаева Айнагүл Шаршееванын доорасы каралат. Ал өзүнүн доорасында Байдылдаев Эльвиранын атына түзүлгөн 2011 жылдын 11 апрелинде 947 сан менен нотариалдык реестрге катталган керезди жараксыз деп таап берүү боюнча доорасы менен кайрылган. Катчы тараптардын келген жооптор тууралуу маалымат берип коюңуз. Сот отурумуна доогер Мекенбаева Айнагүл Шаршеевна, доогердин өкүлү Темирбаева Чолпон Абылгазиевна, жоопкер Байдылдаева Эльвира Залкарбековна, жоопкердин өкүлү Мусуралиев Мирслан Амангелдиевич, нотариалдык контордун өкүлү Болотов Жолдошбек Мырзакулович. Тараптар өздөрүнүн тастыктаган документтерин тапшырышты. Рахмат, отуруңуз. Доогер, өзүңүздү тааныштырып, каякта, кайсы жерде иштейсиз, маалымат берип коюңуз. Мен Мекенбаева Айнагүл Шаршеевна 1973 жылы төрөлгөм. Абдрахманова көчөсү 6-үйдүн 40 квартирасында жашайм. Өзүм эсепчи болуп эмгектенем. Рахмат. Жоопкер, сиз да туруп өзүңүз жөнүндө маалымат берип, кайда жашайсыз, эмне кызмат кыласыз, маалымат берип коюңуз. Байдылдаева Эльвира Залкарбековна 1961 жылкы болом. Рахманов көчөсүнүн 12-үйүнүн 3 квартирасында жашайм. Экономист болуп иштейм. Рахмат, отуруңуз. Сот отурумунун курамы жарыялат. Бүгүнкү сот отурумунда төрагалык кылуучу Базаркулов Кемелдин Кушубекович, сот отурумунун катчысы Тариелова. Сот курамына баш тартуу болобу? Жок. Сотко ишенесиздерби? Ишенебиз. Тараптар, ордуңуздардан туруп коюңуздар. Сот сиздерге процессуалдык укуктарыңыз менен жана милдеттериңиздерди тааныштырат. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 35-беренесине ылайык сиздер
ишти материалдар менен таанышууга, көчүрмө жасоого, сотко ишенбечилик жарыялоого, далил келтирүүгө, ишке катышкан адамдарга, күбөлөргө, эксперттерге, адистерге суроо узатууга, өтүнүч жарыялоого, сотко жазуу жана өз эки түрүндө түшүндүрмө берүүгө, бул ишке тиешеси бар адамдардын өтүнүчтөрүнө каршылык жарыялоого жана алардын келтирген ойго карата пикир билдирүүгө, сот процессинде пайда болгон суроолорго өз оюңарды билдирүүгө, сот актыларына жана башка ушул кодексте келтирилген процесс укуктарды колдонууга укуктусуздар. Бул укуктарды ак ниеттүүлүк менен аткарууга милдеттүүсүздөр. Сиздердин процессуалдык укугуңуздар түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Отуруңуздар. Тараптарда өтүнүч болобу? Болот. Урматтуу судья, күбө катары доогердин курбусу Юсупов Акмаралды сот залына чакырууңузсуз өтүнөбүз. Анткени бул күбө доогер менен Байдылдаев Залкарбектин ортосундагы мамилени айтып бермекчи. Ал киши чакырылган, сыртта күтүп турат. Доогер, сиздин оюңуз келтирген өтүнүч боюнча. Мен өтүнүчтү толугу менен колдойм. Жоопкер. Доогердин курбусунун биздин үй бүлөгө кандай тиешеси бар? Ал деген чоочун адам да, мен каршымын. Жоопкердин өкүлү, сиздин оюңуз. Урматтуу судья, бул күбөнүн суралышына мен да каршымын. Ал керес боюнча далилдүү бизге эмнени айтып бермегиле? Түшүнүктүү. Доогердин өкүлү Темирбаевдин өтүнүчү канааттандырылсын. Күбө катары чакырылган Юсупова сот залында сурак алынсын. Дагы өтүнүчтөр болобу? Урматтуу судья, уруксат берсеңиз, бизде да өтүнүч бар. Каза болгон карыянын жакын курдашы Куттубаев Өмүрбекти күбө иретинде жана адис катары Республикалык психикалык ден соолук борборунун дарыгери Сарбагышева Венераны сот отурумда суроо берүүгө уруксат бериңиз. Ал өз сөзүндө бейтаптарды психиатр дарыгеринин кабыл алуу шарттары жөнүндө түшүндүрмө бермекчи жана ошондой эле ооруларды кароо маалында медициналык карта эмненин негизинде толтуралуу жөнүндө да тактап бермекчи. Айтылган күбөлөр келишти, сыртта күтүп жатышат. Рахмат. Жоопкер, өтүнүч тууралуу сиздин пикириңиз? Мен өтүнүчтү колдойм, канааттандырып беришиңизди суранам. Доогер? Мен каршымын, урматтуу судья. Доогердин өкүлү? Мен да өтүнүчкө каршымын. Анткени Байдылдаевди ошол маалда психиатр дарыгер карагандыгын тастыктаган корутунду тапшырганбыз. Андыктан республикалык психикалык ден соолук борборунун дарыгерин чакыруу негизсиз деп эсептейбиз. Түшүнүктүү, отуруңуз. Сот аныктайт. Жоопкердин өкүлүнүн өтүнүчү канааттандырылсын. Күбө катары чакырылган Куттубаев менен республикалык психикалык ден соолук борборунун дарыгери Сарбагышева сот залында сурак алынсын. Бөлөк өтүнүчтөр болбу? Жок. Жок. Отуруңуздар. Доогер, сиз доарысты колдойсузбу? Колдойм толугу менен. Доогердин өкүлү? Колдойм. Жоопкер, сиз доарыс менен макулсузбу? Доарыска макул эмесмин, канааттандырбашыңызды суранам. Жоопкердин өкүлү? Жок, доарыс менен биз макул эмеспиз. Доогер, сиз доарыс боюнча кандай түшүндүрмө бере аласыз? Урматтуу судья, мен кайнатамдын небереси, менин жашы жете элек кызымдын кызыкчылыгын коргоо үчүн доарыс менен кайрылып жатам. Мен 2016 жылы 20 августта каза болгон Байдылдаев Залкарбектин келини болом. Бирок уулу экөөбүз ажырашып кеткенбиз. Аны менен 2007 жылга чейин бирге жашап, ортобузда бир кызыбыз бар. Ошол кызыбыз 2009 жылы карыянын калтырган керезинин негизинде толук кандуу мураскору болуп саналат. 2010 жылы уулу каза болгондон кийин кайдан экенин билбейм, биринчи аялынан төрөлгөн кызы пайда болуп калыптыр. Кайнатам аны менен 40 жыл сүйлөшпөй келген. Элестетсеңиз, ошондон бери катташпай, кабарлашпай жүрүп, анан мураска келгенде пайда болуп жатпайбы? 2016 жылы 20 августта кайнатам каза болуп калды. Кайнатамдын кызыма деп мураска калтырган мүлкүн тактайын деп барсам, ал жакта мураска калтырылган мүлктөр 2011 жылдын 11 апрелинде карыя биринчи аялынан калган кызына калтырды деген кабарды уктум. Керез түзүлүп жаткан маалда кайнатам өзүнүн ден соолугуна байланыштуу психикалык жактан жабыркап жаткандыктан, ал өзүнүн жүрүм турумуна жооп бере албагандыктан эмне кагазга кол коюп жатканын билген эмес деп эсептейм. Ошол себептен 2011 жылы 11 апрелде Байдылдаева Эльвиранын намына жазылган керезди мыйзамсыз деп таап, менин доо арызымды толугу менен канааттандырып берүүңүздү сурайм. Доогерге суроолор болобу? Доогер, сиз айтсаңыз, эмнеге Байдылдаевди психиатр дарыгери караш керек деп чечтиңиз?
Уулу каза болгондон кийинки кайнатамдын абалы мени абдан тынчсыздандырды. Бир жолу байкасам, өзү менен өзү сүйлөшүп жатыптыр. Кайнатаңыз психиатрда каттоодо беле? Эгерде каттоодо кандай деген диагноз бар эле? Жок, ал каттоодо эмес болчу. Урматтуу судья, уруксат берсең суроо бар. Бериңиз. Доогер айтыңызчы, эмнеге кайнатаңыз мүлкүн өзүнүн каалоосу менен кызына калтырып кеткенде күмөн санап жатасыз? Анткени ал эч качан мындай болот деп өз оюн айткан эмес. Ал кызы өзүнчө жашап, башка жактан тарбия алганда. Кайнатам көзү түрүсүндө болгон мүлкүмдү сүйүктүү небереме таштайм деп айтчу. А небереси менин кызым. Ал небересин жакшы көргөн дагы бир себеби өзүнүн жубайына окшоштурчу. Доогер айтыңызчы, психиатр дарыгери көрүү керектигин кайнатаңызга кантип түшүндүрдүңүз? Жок, мен кайнатама психиатр көрөт деп айткан эмесмин. Психиатр дарыгери кайсы жерден көрдү эле? Дарыгер үйгө келип көргөн. Психиатрдын ошол корутундусу менен кайнатаңызды тааныштырдыңызбы? Жок, корутунду менен тааныштырган эмесмин. Психикалык дарт менен кантип дарылаттыңыз кайнатаңызды? Кайнатам дарыланган эмес. Эмнеге Байдылдаев көргөндүгүн тастыктап, анын медициналык картасын каттоого түшүргөн эмессиз? Аны милдеттүү түрдө мед картасына түшүрүү керек экенин мен билген эмесмин да. Эмнеге анда ошол корутундуну медициналык картага тиркеп койгон жоксуңар? Мед картасы өзү жашаган жеринде караштуу бейтапканада болгон. Дагы кызыктуу болуп атат да, анда эмнеге Байдылдаевди психиатр дарыгерге көргөздүңүз, эгерде аны дарылатпасаңыз? Мен дарыгердин корутундусуна койгон диагнозун кайнатама кантип угузарымды билбей ошол бойдон айткан эмесмин. Кайнатаңызды көрүп корутунду чыгарган психиатр врач эмнеге сот залына келген жок? Ал эс алууда болгондуктан чет жакка чыгып кетиптир. Байдылдаев чындап эле психикалык жактан жабыркайт деген башка кагаздар барбы? Тилекке каршы ишке тиркелген корутундудан башка кагаздар жок. Ачык айтчы, бу деген жасалма корутундуда дарыгер качан көрдү эле? Дарыгер көргөн үчүн корутунду чыгарып берип жатпайбы? Доогерге дагы суроолор болобу? Жок. Жок, башка суроо. Жок, рахмат, отуруңуз. Сөз доогердин өкүлүнө берилет. Рахмат. Мен дуарызды колдойм. 2014-жылдын 20-сентябрында психиатр дарыгер дагы Байдылдаев Залкарбекти көрүп, жыйынтыгында болгондо да инсандын ден соолугуна органикалык бузулуусу деген корутунду чыгарган. Демек, 2011-жылдын 11-апрелинде керезге кол коюм алдында ал адам психикалык жактан жабыркагандыктан эмне кылып жаткандыгын түшүнгөн эмес. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 193 беренесинде көрсөтүлгөн жагдайларга туура келет деп эсептейм. Ошондуктан жогоруда белгиленгендей талаптардын доонун талаптарын канааттандырып, ал эми 2011-жылы 11-апрелде Залкарбек Байдылдаевдин кызы Байдылдаева Эльвирага жазылган мураска калтырган мүлк тууралуу керезди мыйзамсыз деп табууну өтүнөм. Рахмат, катышууларда доогердин өкүлүнө суроолор болобу? Суроо жок, урматтуу. Рахмат, отуруңуз. Суроолор жок болсо, анда жоопкер сизге сөз берилет. Доарыс боюнча кандай түшүндүрмө бере аласыз? Урматтуу судья, мен доарыска каршымын. Байдылдаев Залкарбек менин атам. Көп убакыт бою экөөбүздүн сейрек кездешип турганыбыз чындык. Бирок ата бала катары мамилебиз Кудайга шүгүр болчу. Атамдын ушу кийинки үйлөнгөндөн төрөлгөн уулу каза болуп, мына ошону жерге жашыруу зыйнатына атам мени жардам берүүгө мени чакырган. Ал эми мынау келини болсо көмөктөшүүдөн баш тартыптыр. Атам болсо мынау небересине үлүш берүүдөн куржалак калтырган жок. Себеби дегенде убагында ушу уулу үй бүлөсү менен жашап турган 3 бөлмөлүү квартиранын үлүшүнөн баш тартып небересине калтырып кеткен. А бүгүн болсо бул жерде доогер аны айткысы келбей, тескерисинче атамды психикалык жактан оорулуу деп көрсөткүсү келип атат. Атам калган мүлкүн мага калтырды. Атам эч качан психикалык жактан ооруган эмес, каттоодо турган эмес. Бул жерде байкасаңыздар, доогер жөн эле атамды ушу каза болгондон кийин мүлкүнө ээ болоюн деп кылып аткан аракети азыр мына жерге психиатрдын корутундусун алып келип атканда мен аябай таң калтырып атат. Эгерде андай оорукчал болсо атам сөзсүз мага кабарламак. Экинчиден ал убакта атамды көрсөтүштүн кажети жок болчу. Ошондуктан урматтуу судья, мен сизден суранам, мен бул доарыска каршымын, канаттырбашыңызды суранам. Демек, сиздин атаңыз психиатрга кайрылган эмес экен да? Жок. Атамдын бир мага айтып калганы бар да. Аялы каза болгондон кийин бул доогер кызын ээрчитип алып келип, анан ошол жерден атамды коркутуп,
коркутуп небереңди көрбөйсүң деген максатта ушу калган мүлкүңдү кызыма жазып кет деп айтканын атам айткан мага. Айтыңызчы, атаңыздын өз мүлкүн небересине мурас катары калтыруу тууралуу кабарыңыз барбы? Жок, ал тууралуу кабарым жок экен. Доогерден үйгө дарыгер чакырып караткан сизге айтты беле? Жок, айткан эмес. Байдылдаев Залкарбек каза болгондо ким койду эле? Чыгымдарды ким көтөрдү эле? Атамды акыркы сапарга өзүм узаттым. Ошо жерге берүү зыйнатындагы чыккан чыгымдардын баарын өзүм көтөрдүм. Себеби жалгыз кызы болгондуктан баары өзүмдүн мойнумда болду. Албетте атам туугандары жана курдаштары көмөк көрсөтүштү. А бул доогер маркумдун сөөгүн коерду келди беле? Келген эмес. Бул деген кийин 40-ында эле келип Куран окутуп кеткен. Атаңыз ооруп жатканда каралашканыңызды, ооруканда жатканда барып турганыңызды кантип далилдеп бере аласыз? Атамдын туугандары күбө. Үйүнө барып каралашып турганымды кошуналардын баары жакшы таанышат мени. Жада калса дарыгерлер менен дагы мен кабарлашып, кандай дары дармек керек экенин мен гана байланышып турчумун. Башка суроолор болобу? Жок. Жок. Жокпу? Рахмат, отуруңуз. Суроолор жок болсо сөз жоопкердин өкүлү сизге берилет. Урматтуу судья, до арыз негизсиз жана канааттандырууга жатпайт деп эсептейбиз. Байдылдаев Залкарбек ишемиялык жүрөк оорулуу катары өзүнүн жашаган жериндеги бейтапканада каттоодо турган жана дарыланып жүргөн. Байдылдаев көзү тирүүсүндө психикалык жактан жабыркагандыгы байкалган эмес, психиатр дарыгерге көрүнгөн эмес жана дарыланган да эмес. Медициналык картада ал катталбагандыктан суроо жаралат. Эмнеге ошол дарыгердин корутундусу эч бир жерде катталбай болгону бул доогердин колунда эле калганы. Ошондой эле дарыланбаса, же керектүү текшерүүлөрдү жүргүзбөсө, анда ал дарыгер эмнеге Байдылдаевди көргөн деген суроо жаралат. Бейтапканага биз расмий кат менен кайрылганыбызда, ал жакта каза болгон адамдын үйүнө психиатр дарыгери жөнөткөн эмеспиз, жана ал дарек боюнча чакыруу болгон эмес деп жооп беришкен. Эгерде чында эле психиатр дарыгер келип, ал адамдын караган болсо, анда ал дарыгердин жүргүзгөн иш аракети, каза болгон адамдын медициналык картасында койгон диагнозу, дарылоонун жолдору, дары дармектерине чейин көргөзүлмөк. Ошондой эле биз тараптан доогердин дарыгерди чында эле телефон аркылуу чакырдык деген дооматын текшерүү максатында расмий түрдө сотовый компанияга кат менен кайрылдык. Бирок ал жакта дагы мындай чалуулар болбогон экендиги тастыкталды. Соттун Байдылдаев Залкарбек психикалык ден соолук борборуна каттоодобу деген суроосуна ал жактан дагы жок деген жооп келди бизге. Мына ушуларга карабастан, ал адамдын жакшынакай акыл ээси менен болгон мүлкүн өз калоосу менен кызына калтырып кеткенине эмне үчүн күмөн санашыбыз керек. Ошондуктан жогорулардын негизинде, урматтуу судья, бул до арызды канааттандыруусуз калтырууну сизден биз суранабыз. Рахмат. Жоопкердин өкүлүнө суроолор болобу? Жокпу? Рахмат, отуруңуз. Эгерде суроо жок болсо, анда сөз кезеги нотариалдык конторанын өкүлүнө берилет. Трибунага келиңиз. Сиздин аты жөнүңүз, каякта иштейсиз, маалымат берип коюңуз. Болотов Жолдошбек Мырзакулович 1976-жылы төрөлгөн, Бишкек шаары Нуркамал көчөсү 234 үйүндө жашайм. Нотариал конторунун өкүлү катары катышып жатам. Байдылдаевдин мураска калтырган керези боюнча эмнелерди түшүндүрүп бере аласыз? Бул иш боюнча ушу айтсам, биздин нотариал контордо Байдылдаев Залкарбектин 2009-жылдын 22-мартында керези 521 номер менен каттоо китебинде катталган. Ал керезинде ага таандык болгон мүлктүн баардыгы көзү өткөндөн кийин небереси Байдылдаева Алина өтсүн деп жазылган. Мындан сырткары ал адамдын дагы бир керези бар. Ал кийинчерээк 2011-жылдын 11-апрелинде түзүлгөн. Бирок ал керезди кызы Байдылдаева Эльвирага калтырган. Биз тараптан ал иш 947 номер менен атайын каттоо китепчегибизге түшүрүлгөн. Кийинчерээк каза болгон карыянын кызы Байдылдаева Эльвира бизге атайын арыз менен кайрылган. Байдылдаева Эльвира керез калтырган адамдын өлгөндүгү тууралуу көлүктү алып келип тапшырды. Анда Байдылдаев 2016-жылдын 20 августунда каза болгон деп көрсөтүлгөн. Ошону менен бирге квартирага жана автоунаага эл кылуучу документтер Байдылдаева Эльвиранын туулгандыгы куөлүк паспортун көпчүлүгүн тапшырган. Мураска калтырылган мүлк керез кайсыл жерде түзүлдү эле? Бул керез нотариал контордун өзүндө эле түзүлгөн. Бул керезди түзүп жатканыбызда биз мүлк ээсинин өздүгүн, жөндөмдүүлүгүн мыйзамга ылайык тактаганбыз. Бул керезди түзүп жатканда мүлк ээси керез менен өзү таанышып чыгып, өзү кол койгон. Бул кол коюп бүткөндөн кийин нотариус керезге өзүнүн мөөрүн басып колун койгон. Колун коюп
өзүнүн атайын китепчесине түшүрүлгөн. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Тараптарда суроолор болобу? Ооба, урматтуу судья. Бериңиз. Эмнеге нотариус экинчи жолу керезди башка бирөөнө каттаган? Себеби ал биринчисинде өзүнүн небересине жаздырганда. Эми бул жерде ар бир жаран керезди өз каалаган маалда өзгөртүп же андан баш тартууга укуктуу. Андан кийинки керезди жазып жатта анын маңызын өзгөртүп жаза алат. Андыктан бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Ошол маалда нотариус керез калтырып жаткан адам өзүнө жооп бере албагандыгын жана жүрүм турумун кантип аныктады? Себеби ал дарыгер эмес да, чынбы? Эгерде керез калтырып жаткан адамдын акыл эсинде, жүрүм турумунда бир кандайдыр бир күмөн жаралса, нотариус аны түзүүдөн баш тартат. Өз ыктыяры менен берип жата, ушулар тактагандан кийин анан нотариалдык иш-аракеттер жүргүзүлөт. Түшүнүктүү. Нотариуска дагы суроолор барбы? Жокпу? Жок. Урматтуу нотариус, суроолор жок болсо, сот залынан орун алыңыз. Күбөлөрдү суракка өтөбүз. Катчы күбө катары чыккан Юсупованы чакырып коңуз. Күбө Юсупова, залга кирип койсоңуз. Саламатсыз, келиңиз. Сиздин аты жөнүңүз, каякта иштейсиз, эмне кызмат кыласыз, маалымат берип коңуз. Юсупова Акмарал Бакытовна 1975 жылы төрөлгөн. Акжар Жаңгонушунун Ташкая көчөсүнүн 133-үйүндө турам. Иштебейм, үйдөмүн. Урматтуу күбө, эгер сиз жалган маалымат берсеңиз, же маалымат берүүдөн баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 жана 331 беренелери негизинде кылмыш жоона тартылганын эскертем. Түшүнүктүүбү? Түшүндүм, урматтуу судья. Түшүнүктүү болсо, катчы көрсөткөн арасы кол коюңуз. Күбө, сиз бул керес боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Доогерди көптөн бери тааныйм. Жогорку окуу жайда бирге окуганбыз. Бир мезгилде турмушка чыктык. Курбум Байдылдаев Алмазбекке турмушка чыгып бир кызды болушту. Башында жакшынакай эле жашап жатышкан. Анан кийин жолдошунун ишсиз калганынан баштап эле булардын чыр-чатагы көбөйбөдү. Алмазбек негизи туруктуу эч жерде иштеген жок. Курулушта иштейм деп 6 айлап үйүнөн жоголуп кетчү. Анан курбумдун чыдамы кеттүү, айтор ажырашып тынышты. Үй мүлктү бөлүштүрүп алышты. Өспүрүм курактагы кызы курбум менен калды. Жолдош андан кийин деле буларга кыйратып каралашкан жок. Бирок ага карабай Айнагүл кызы менен барып кайнатасы Байдылдаевтан тез-тез кабар алып турчу. Билишимче үйүн жыйнап, кирин жууп, жада калса тамак аш менен деле камсыздандырып турушкан. Доогердин кайнатасы небересине мурас калтырып кеткен тууралуусунда сизге кеп кылды беле? Ооба, Айнагүл айткан, кайнатасы небересине үй мүлкүн мураска калтырган деп. Анан эле ал кишинин көз өткөндөн кийин каралашпаган, кабарлашпаган биринчи айылынан калган кызына калганы билинип жатпайбы? Курбуңуз кайнатасынын акыркы малдагы ден соолугу тууралуу кабарыңыз барбы? Доогердин кайнатасы уулу менен аялынан ажырагандан кийин бир то өзгөрүп кеткенин айткан. Жада калса унутчаак болуп, көп нерсеге маани бербей, анан кыжырданып да калыптыр. Баса бир жолу крандын суусун бекитпей ачык бойдон калтырып, булардын үйүн суу каптап, ансас келген астында квартираны да каптап кеткен уккам. Анан курбум жакшы бир психиатр болсо, дарылатат элек деп да айткан угуп калгам. Күбөгө дагы суроолор болобу? Ооба, урматтуу судья, уруксат берсеңиз. Курбуңуз күйөөсү, андан кийин кайнатасы кайтыш болгондон кийин дагы маркумдарды акыркы сапарга узатуу зыйнатына барбагандыгы жөнүндө сизде кабарыңыз барбы? Ооба, Айнагүл ошондо шарттуу болбой бара албай калган. Анан кийин бирок 40 гана Куран окутуп барып келгенин айткан. Түшүнүктүү. Урматтуу судья, башка суроо жок. Дагы суроолор болобу? Жок. Урматтуу күбө, сиз сот залынан орун алсаңыз болот. Катчы сот залына күбө катары чыккан Куттубаев Өмүрбек чакырып коңуз. Күбө Куттубаев, кириңиз. Саламат, келиңиз. Трибунага жакын барыңыз. Сиздин толук аты жөнүңүз, каякта жашайсыз, эмне кызмат кыласыз, маалымат берип коңуз. Мен Куттубаев Өмүрбек Абдасовичмин. 1945 жылы туулгам. Азыр Батыш Кичи районундагы 44-чү үйдүн 89-чу квартирасында турамын. Пенсионермин. Урматтуу күбө,
Сіз жалған маалымат берсеңіз, же маалымат берүүдөн баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 жана 331 беренелер негизинде кылмыш жообуна тартыларыңызды эскертем. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Түшүнүктүү болсо бул катчы көрсөткөн кагазга кол коюп коюңуз. Кай бу жерге? Сіз бұл Байдылдаев Залқарбектің мураска калтырган мүлктөр боюнча эмнени айтып бере аласыз? Байдылдаев Залқарбек экөөбүз бул студент кезинде аябай жакшы жолдош болчубуз. Байкушум раматтылык болуп кетти. Аябагандай жакшы адам эле. Анан Залқарбектин баласы мына буреки доогерге үйлөнгөн. Мына ушундан бир кыз бар болчу. Бу Залқарбегим небересин аябагандай жакшы көрчү. Жыл сайын жанагы туулган күнү болгондо небересине Bağlı beleklerdi tapşırıp durçu. Bir jana bir jolu aytkan esimde. Neveremnin tuğulgan günü bolup kaptır. Oşağa alıp koydum ele dep janağı kompüterim maga görsetken. Mına oşol vaqta balası gelinçegmen ajraşıp özünçe yaşap жүрген bolçu da. Andan keyin balası da qayçıp olup kaldı. Ay jaman boldu. Oşanda bayakışım ayabaganday kapa olup anan ortadan janağı gelinine ayabay kapa oldu. Neveresinde jolukturbay koyaganda kapa olup жүрögü orup bir pürüstü algan. Siz жолдошуңуз Залқарбектин психикалык жактан жабырып калганын байкадыңыз беле? Al ömrünün ayağına çeyin tattatına kayla жүрgön. Bay biçezi qayçıp olup. Anam balası ajraşıp. Ağa koşul taşıl olup mınavı gelinin neveresini görsetmey koyganına ayabay kapalanıp жүрdü. Bırak menin Залқарбекти bilgenimden mınavı kızı Mına Elmira kız bana oturmayı berdi. Mına uşu kızı gelip ayabay jakşı jardan berip жүрdü. Jakşı darılarda Alperivat'ta okudum. Mıktı darıgellerge Alperivat'ta okudum. Anam bir jol aytkan esimde uşu kızım gelip kalıp meni janağı kardiyologiya alıp barıp bir jakşı doktorlarga görsep darılap çıktı degen nukkan bolçumunda. Уруксат берсеңиз, менде бир суроо бар. Бериңиz. Айтыңызчы Күбө. Сиз менен Байдылдаев мурас тууралуу сүйлөшчү беле? Gede aytıp kalçı. Bir jol aytkan uşu kızım menen janağı emnele notariuска barım degen nukkan. Дагы бир суроо бар, айтып койсоңуз. Эмне тууралуу кеп козгоду эле? Кимге калтыруу жөнүндө? Кандай десем, алами өзүнүн иши болгондой мен ага деле көп мындай маани бербептирмин. Кимге калтырган деле чындыгын айтайын, билбейт экенмин балам. Рахмат. Урматтуу судья, мен нотариуска кайрылып толуктоо үчүн суроо берсем мүмкүнбү? Болот. Нотариус ордуңуздан туруп коюңуз. Бере бериңиз сурооңузду. Айтсаңыз, Байдылдаев керез жазуу үчүн нотариатка келгенде кызы менен келди беле? Балким нотариалдык конторго чейин бирөө менен келгендир, бирок кабинетке өз жалгысы эле кирген. Анткени биз нотариалдык сырды сактоого милдеттүүбүз. Дагы суроолор болобу? Жок. Жок суроо. Башка суроолор жок болсо, аксакал сиз сот залынан орун алсаңыз болот. Рахмат. Отура берейин. Отуруңуз. Катчы Адис катары чакырылган Сарыбашаны сот залына чакырып коюңуз. Күбө Сарыбашева, кириңиз. Саламатсыз. Сиздин аты жөнүңүз, каякта иштейсиз, каякта жашайсыз, маалымат берип коюңуз. Мен Сарбагышева Венера Төлөгөнөвна 1975 жылкы болом. Шорухов көчөсүндөгү номер 63 үйдүн 10 квартирасында турам. Учурда психиатр дарыгер болуп эмгектенем. Эгерде сиз жалган көрсөтмө маалымат берсеңиз, же маалымат берүүдөн баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 жана 331 беренелери негизинде кылмыш жообуна тартыласыз, эскертем. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү, урматтуу судья. Түшүнүктүү болсо катчы кагаз көрсөткөн кагазга кол коюп коюңуз. Венера Төлөгөнөвна, Байдылдаевдин медициналык картасында ал психикалык жактан жабыркап жаткандыктан психиатрдын кароосунда милдеттүү түрдө өтүү керек деген маалымда бар экенин көрдүңүзбү? Байдылдаевдин медициналык картасын өтө кылдаттык менен текшерип чыктым. Ал адам 2005 жылдан бери ишемиялык жүрөк оорусу менен ооругандыктан жүрөк дарыгерлердин такай кароосунда болуп дарыланып келиптир. Ал эми сиз айткан психикалык жактан жабыркап ал адамдын психиатр тарабынан көзөмөлгө алынып дарыланды деген жазууну эч жерден көрө алган жокмун. Сиз Адис катары 2014 жылдын 20 сентябрында психиатр дарыгер Байдылдаевди көрүп, карап чыгып жазган медициналык корутундусу менен толук таанышып чыктыңызбы? Албетте Байдылдаевга жазылган медициналык корутундусунда инсандын органикалык бузулуусу деп жазылыптыр.
Бирок баса белгилей кетчү жагдай, ал дарыгерлердин чечими расмий түрдө эч жерде бекитилген эмес. Бул органикалык бузулууда адам баласы өзүнө өзү жооп бере албай калат деген чынбы? Органикалык бузулууда адам кадимкидей эле эс акылын жоготпостон эле жүрө берет. Айрым учурда тез маанайы түшүп, ачууланып калат. Мындай каарданып, будуң чаң салып, башка бирөөгө зыян келтирүү деген болбойт. Тараптарда суроолор барбы? Уруксат берсеңиз, менде суроо бар. Бериңиз. Органикалык бузулуу эмнеден улам келип чыгышы мүмкүн? Инсандын органикалык бузулуусу бул баш мээсинин жаракатынан улам болот. Инсанда органикалык бузулуу деген диагнозду бейтаптуу бир эле көрүп чыгарса болобу? Жок, бейтапты өтө кылдаттык менен текшерип чыгуу зарыл. Ошондой эле медициналык документтерин дагы карап чыгуу керек. Андан сырткары өзүнүн эрежелери жана талаптары бар. Айтыңызчы, ал эми психиатр караарда бейтаптын өзүн макулдоого керекпи? Албетте психиатриялык жардам көрсөтүүдө жарандын укугунун кепилдиги деген Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык профилактикалык кароо бейтаптын өзүнүн өтүнүчү жана макулдуулугу менен жүргүзүлөт. Ал эми кароо маалында медициналык документтер кандай тартип менен катталат жана кароодон кийин алар кайда сакталышы керек? Психиатриялык кароодон өткөн адам тууралуу маалыматтар жана анын абалы жөнүндөгү корутундусу, анын ал дарыгерлерге кайрылуусу медициналык документтерге тиркелип, кароодон өткөн ооруканада сакталат. Бейтаптык кароонун жыйынтыгында ага берилген кароонун корутундусу медициналык мекемеде эмес, жөнөкөй чочун адамдардын колунда болуп калышына кандай баа берет элеңиз? Психиатриялык кароого кайрылган бейтаптын чынында эле психикалык жактан жабыркагандыгын аныктоо жана аны чынында эле дарылоо керекпи деген өңүттө жүргүзүлөт. Ошондуктан ага тиешелүү документациянын баардыгы мамлекеттик медициналык мекемеде сакталат. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Адиске дагы суроолор барабы? Жок. Жокпу. Сиз сот залынан орун алсаңыз болот. Башка суроолор жок болсо, иштин материалын иликтөөгө өтөбүз. Иштин материалында Байдылдаева Алина Алмазбекова төрөлгөндү тууралуу көйлүктүн көчүрмөсү. Алина 2003 жылдын 14 майда төрөлгөн. Апасы Мекенбаева Айнагүл. Атасы Байдылдаев Алмазбек деп көрсөтүлүптүр. Байдылдаев Залкарбектин каза болгон тууралуу көйлүктүн көчүрмөсү. Ал киши 2016 жылдын 20 августунда каза болгону көрсөтүлгөн. Байдылдаев Залкарбектин 2011 жылдын 11 апрелде көзүм өтүп кетсе, болгон мүлкүм кызым Байдылдаева Элвира калсын деген керездин көчүрмөсү. Мындан тышкары Байдылдаев Залкарбектин 2009 жылдын 22 марттагы өзүнүн болгон мүлкүн көзүм өтүп кетсе, небереси Байдылдаев Алинага калсын деген керездин көчүрмөсү. Байдылдаев Алмазбек Залкарбектин өлгөндүгү тууралуу көйлүктүн көчүрмөсү. Ал киши 2010 жылы август айында каза болгон экен. Байдылдаева Элмиранын төрөлгөн тууралуу көйлүктүн көчүрмөсү. Атасы деген жерде атасы Байдылдаев Залкарбек деп көрсөтүлүптүр. Байдылдаев Залкарбекти көргөн врачтын психиатрдын чыгарган корутундусунун көчүрмөсү. Бул корутундуда органикалык бузулуу менен жабыркайт деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле Байдылдаев Залкарбектин батиринин техникалык паспорту, Байдылдаев Залкарбекке тиешелүү болгон өндүрүштөн 89 чыгарылган Mazda 622 маркасында автоунаанын тех паспорту. Республикалык психиатрдык ден соолук борборунун Байдылдаев Залкарбек психикалык жактан жабыркаган эмес жана бул мекемеде медициналык каттоодо турган эмес деген маалымат баракчасы. Тараптарда дагы кошумчалар болобу? Жок. Жокпу? Отуруңуздар. Анда кошумчалар жок болсо, жарыш сөз көтөрөбүз. Жарыш сөз доогер сизге берилет. Урматтуу судья, мен сиздин адилеттүүлүгүңүзгө ишенем жана бул жерде менин жашы жете элек кызымдын келечеги жөнүндө кеп болуп атканын түшүнөт деп ишенем. Жарыш сөз доогердин өкүлү сизге берилет. Рахмат. Бул Байдылдаев өзү өтө жакшы көргөн небересин. Тирүү кезинде ошо небересине мурас катары керезин чытап кеткен 2009 жылдын 22 мартында. Ал эми ошол өзүнүн кызы Байдылдаев Элвира туурасында ошол убакта айтчу эмес. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 1137 беренесинин 2 бөлүмүндө керез ушул кодекс тарабынан белгиленген керезди түзүүнүн, ага кол коюунун жана анын ырастоонун тартибин бузуунун айынан керездин анык эмес деп табылышы мүмкүн деп те белгиленген.
Урматтуу судья, жогоруда айтылган жагдайлардын негизинде жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 193 беренесине жана 1137 беренесине таянып, доону толугу менен канааттандырып бериңиздүү жана Байдылдаев Залкарбектин 2011 жылы 11 апрелде жазган керезин мыйзамсыз деп таап бериңиздүү суранам. Жарыш сөз жоопкер сизге берилет. Мен бул талаптарды колдой албайм. Канааттандырбашыңызды суранам. Себеби дегенде бул доогердин мураскер болууга эч кандай укугу жок. Азыр бул жерде жөн эле байкуш болуп, сотту бүдөмүк жолго салып атат. Менде башка сөз жок. Отуруңуз, рахмат. Жарыш сөз жоопкердин өкүлүнө берилет. Урматтуу судья, биз жоопкер катары доо арызды толугу менен колдобойбуз. Доогер өз арызында Байдылдаев Залкарбек психикалык жактан жабыркаган, ошол себептен мураска калтырган керес кагазын түзүү убагында эмнеге кол коюп жаткандыгын билбей калды деп доо арызда көргөзгөн. Байдылдаев Залкарбек эч кандай психикалык оору менен жабыркабагандыгын сот отурумда далилденди. Бул далилдер болуп, нотариустун көргөзмөсү жана дарыгер катары чакырылган Республикалык психикалык ден соолук борборунун адиси дагы тастыктап берди. Доогер жарандык процессуалдык кодекстин 60 беренесине ылайык өзүнүн берген доо арызын толугу менен далилдеш керек. Мен оюмча бияктан доогерлер өзүнүн берген доо арызын далилдей алышкан жок. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары ар ким өз мүлкүн колдонуу жана тескee укугуна ээ. Ошол себептен Байдылдаев Залкарбек өзүнүн мүлкүн өзүнүн кызына Байдылдаева Эльвирага бергенине эмне үчүн биз бияктан күмөн санашыбыз керек. Андан тышкары, керес кагазын түзүү убагында нотариустун көргөзмөсү далилдеди, эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Ошол себептен урматтуу сот доо арызды канааттандыруусуз калтырып бериңиздүү сизден биз суранабыз. Рахмат, отуруңуз. Тараптарда реплика болобу? Жок, өзүбүздө калдык. Жок. Сот кеңешме бөлүмүнө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Мураска калтырылган мүлк тууралуу кересте мыйзамсыз деп табуу доо арызы каралууда. Доогер кайнатасынын мүлкү кызына калуусу керек деп билдирүүдө. Бирок каза болгон карыянын өз кызы анын дооматтары мыйзамсыз деген жооп кайтарууда. Каза болгон карыянын болгон мүлкү кимдин пайдасына чечилерин бир нече убакыттан кийин көрө аласыздар. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечимдин резолюциялык бөлүмү 2017 жыл 3 февраль. Курамында төрагалык кылуучу Базаркулов, сот отурумунун катчысы Тариелова, доогер Мекенбаеванын, анын өкүлү Темирбаеванын, жоопкер Байдылдаеванын, анын өкүлү Мусралиевдин, 3 жак нотариус Болотовдун катышында соттук ачык отурумда Мекенбаеванын нотариалдык конторанын 2011 жылдын 11 апрелинде Байдылдаева Эльвиранын атына түзүлгөн 947 сан менен нотариалдык рестре катталган керести жараксыз деп табуу суранган доо арызы карап, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 197, 201, 205 жана 211 беренелерин жетекчи алып, сот чечим кылат. Мекенбаева Айнагүлдүн Байдылдаева Эльвиранын атына 2011 жылдын 11 апрелинде түзүлгөн 947 сан менен нотариалдык рестреде катталган керезди мыйзамсыз деп табуу доо арызы канааттандырылбастан калтырылсын. Мекенбаева Айнагүлдөн 10 сом мамлекеттик алым республикалык бюджетке өндүрүлсүн. Чечимге нааразы тарап 30 күнүн ичинде апелляциялык тартипке даттанууга болот. Отуруңуздар. Мындай чечимди кабыл алганга төмөнкү себептер негиз болду. Сиз кайнатам психикалык жактан жабыркап жүргөндүктөн эмнеге кол коюп жатканын түшүнгөн эмес деген жүйөңүз сот тарабынан аныкталган жок. Ошондой эле республикалык психиатрия ден соолук борборунун тарабынан Байдылдаев Залкарбек психикалык жактан жабыркаган эмес жана медициналык каттоодо турган эмес деген маалымат берилген. Ошол себептен сиздин доо арызыңыз канааттандыруусуз калтырылды. Чечимдин маңызы түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Чечимдин маңызы түшүнүктүү болсо, жүйөлүү чечимди 5 күндөн кийин келип алып кетсеңиздер болот. Ушуну менен сот отуруму жабык деп жарыяланат. Кайнатам өзү небереме деп калтырып кетсе, кайдагы бир көптөн бери катташпай жүргөн кызы келип ээ болуп калат экен да.
Мен буга макул эмесмин. Мен адилеттүүлүктү издейм. Сот акыйкаттуулугун көрсөттү. Доогер 3 бөлмөлүү квартирага ыраазы болбой, дагы атамдын калган мүлкүн талашып атпайбы? Мен абдан ыраазымын. Чоң рахмат.